Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биздин каналыбызга ушундай суроо келиптир. Алма тиштегенде кан чыкса даарат сынабы деп. Билесиздер, алма тиштегенден кээде алманы карасаң, кичине кызыл кан туруп калат. Же болбосо тиш тазалагандан кийин түкүргөндө бир аз кан аралаш болуп чыгат. Же болбосо тиш чукканда кээде ошо тиш чукушка бир аз кан болуп чыгып калат. Ошол нерсе дааратты бузабы деген суроо келип атат. Эми буга жооп берерде биз шуну билишибиз керек. Ханафи мазхабынын эрежеси боюнча кан дааратты бузуш үчүн ал агыш керек. Жөн гана ордунан көрүнүп туруп калуу менен ал дааратты бузбайт. Эми ооздун ичинде ал бузуп атабы, бузбай атабы, агып атабы, акпай атабы деген нерсени билиш үчүн аны түкүрүп көрүлөт. Эгер түкүрүгү кызыл болсо, даарат бузулду деп айтылынат. Эгер түкүрүгү сары болсо, анда бузулбаптыр деп айтылынат. Мына ошол түкүрүгү кызыл болуу менен демек кан тиштин ичинде аккан. Эгер сары болсо демек ал акпаган деген өкүм чыгарылат. Эми кээде ошо даамы билинүүсү менен дагы кандын даамы түкүрүлбөстөн эми кээде түкүрө албай каласың кээ бир жерлерде. Түкүрүп көргөнгө болбой калат. Ошол жерлерде не кылып көрүлөт? Даамын байкалат. Даамы байкалса даарат бузулду, байкалбаса не даарат бузулган жок деп айтылынат. Мына ушундай. Аллахым берекесин берген болсун.